Урматтуу Акбулактын тулундары, тургундары, Россия жергесинде эмгектенип жүргөн балдарыбыз, кыздарыбыз. Биз өткөндө Сүймөнкулдун, Жолдубаевдин мына Москва шаарына барып, ушундай мигранттардын башын бириктирип чай бергенин көрүп, ошол жерде Сүймөнкулдун, Илгиздин, дагы башка бир сүйлөп аткан Майрамкандын сүйлөгөндөрүн көрүп, ушунчалык таасирлендим да мен. Бардыгыбыз мектепте мугалимдерибиз бардыгыбыз көрдүк ссылка аркылуу. Аябай сүйүндүк да. Демек сыртта жүрүшүп, ушул жердеги айылдагы балдарыбыз өнүксүн деп, биз убагында окуй албай калдык эле. Биздин балдарыбыз окусун, неберелерибиз окусун, бизден кийинкилер окусун деп туруп, өтө бир катуу бир ушунчалык бир иштери күйүп, ушул билими жогоруласа экен деп атат. Менин сүйүнгөнүм Акбулак айылынын эли сонун, жери сонун. Айылдагы ушул демөөрчүлөрүбүзгө эле. Мына ушул айылдан суусун ичип, абасын жутуп, азыр сыртта эмгектенип жүргөн уул кыздарыбыз эли жерин унутпай, ушул Акбулактык экенин унутпай, мындан туруп чоң демөөрчүлүк көрсөтүп, башка айылдарда дагы эле бар балдар. Биз балдарыбыз телефон кармабай калганына сүйүндүк. Балдарыбыз телефон кармабай, Кудайга шүгүр, 3-4 жылдан бери китеп деп калышты, китеп окуганга. Бул бир мындай эле бир жөн эле катардагы эле сөз эмес. Китеп окуу сынагы качан өткөрүлөт деп туруп даярданып. Биз орто мектеппиз. 6 саат окусак, кийинки 2-нчи сменага дагы сабак класстарыбыз бошобой калат. Ошондой болсо дагы убакыт таап келип, эжеке качан өткөрөйүн деп кызыгуусу, демек Кудай кааласа, мына Акбулакта, мына башында эми Илгиз түптөгөн эле ушул немеден. Коомду түптөп туруп, анан кийин демөөрчүлөрүбүз көйүп, ушундай бир жакшы бир самалыкты уюштуруп, мына Кудай кааласа Акбулактын балдары башка айылдарга, райондун башка мектептерине үлгү боло тургандай китеп окуу сынагын жакшы жолго коюп алды. Ушунун негизинде азыр дагы айтып кетишер, айыл аймактын арасында, мектептердин арасында бир чоң байгедеги бир сынак өткөрүлдү. Ушул китеп окуу сынагынын жыйынтыгына Ташкентке барып келишти. Булар дагы бир таасирленип атышат. Мындан кийин дагы бизди таштап койбогула, мигранттарыбыз, сыртта эмгектенип жүргөн кулундарыбыз, тургундарыбыз. Биз силердин аз да болсо силердин моралдык, материалдык жардам күтөбүз. Себеби мына жерде окуп жаткан азыр заман башка. Балдар телефонго байланып калган. Ушул жерден бир силерге окшогон тарбиялуу, элине, жерине кызмат кыла турган уул кыздарды өстүрө ала турган болсок, биздин жеңишибиз ушул. Биз сиздерде сыртта жүргөн кулундарыбыз, тургундарыбыз, уул кыздарыбыз дагы иштешебиз деп чоң үмүт менен Кудай кааласа ишенич артабыз. Анан биз дагы кайтарым байланыш кылып, Кудай кааласа, мына ушул жерде угуп аткан окуучуларыбыз кайтарым байланышты жакшы беребиз. Башкача айтканда жыйынтык көрсөтүшүбүз керек. Биз мындан ары да Кудай кааласа иштешебиз деген ишеничтебиз. Азыр 37 уул кызыбыздын аты аталса, буга дагы Акбулактыктар Кудай кааласа март мындан да көбөйүшөт деген үмүтүбүз бар. Иншалла. Рахмат. Эжеке, эми оюнча да улантып коюңузчу. Жанагы телевидениеге тартылган ушул жерде эле. Жакшы. Ушул быйылкы жылы бул ой бизге ноябрь айында келди. Райондук деп турган жок, биринчи райондон баштасак, оор болуп калабыз деп айыл өкмөттөгү мектеп окуучуларынын арасында ушул жакшы бир тема коюп туруп, Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Эрте келген туңалар деген чыгармасынын негизинде айыл өкмөттүк деңгээлде конкурс жарыяладык. Байгефонду 40 000 сомдо түздү. Биринчи орун 20 000 сом, экинчи орун 7 000, 5 000 ушундай кеткен. 20 орун кийин анан өзүбүздүн ушул мектептен бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүбүз Кубанычбек уулу Нурсултан өзүбүз китептерин кошумчалап 40 орун чыгардык. Жогорку деңгээлде болуп өттү. Элтер телеканалына тартылды. Айта турган нерсе, бул максатыбызга жеттик деп айта алам. Анан ушул жерде демөөрчү, урматтуу демөөрчүлөр, ар түрдүү сөздөрдү уктук. Бул жерде эми биринчи орунду биздин мектеп албай калды деген. Мен сүйүнгөн нерсем ошол конкурстун үстүндө суроолорду түзүп, анан жоон текшерип, жыйынтыгын чыгарганда 15 адам иштедик. Мен ошол былтыр бүтүп кеткен окуучуларым, Диляра эжеке жардамчым болду. Ошонун арасынан мен сүйүнгөн нерсем, бир дагы адам чыкпады да, ушул биринчи орунду биздин мектепке берип койбойлу деген сунуш чыкпады, сүйүндүм. Биздин деңгээл демек ушунчалык. Бул секин кетет. Көч бара түзөлөт экен. Дароо эле биз азыр орто мектеппиз. Орто мектепте чоң орто мектеппиз. Коңшу гимназия экинчи орунду алып кетти. Парпиев гимназиясы бул кичүү мектеп. Парпиев гимназиясы бүтүргөнгө 20 жылдан ашып калды. Мен ошол жерде бүтүрүүчүсү болом. Анан ошол олорго тең келишибиз, бирок биз ошолордун арасында бирок күч сынаштык. Демөөрчүлөрдө мындай ой болбош керек.
үчүн биз берген акча биздин балдарга ошол Карпиевдин окуучусу, Ноокаттын окуучусу, жалпы Кыргызстандын окуучусу бул биздин баарыбыздын окуучу болуп эсептелет. Мугалим катары ушуну айткым келет. Саламатсыздарбы, мугалимдер, окуучулар. Мына бүгүн ушул залда чогулуп атканыбыздын себеби биздин Россия жергесинде эмгектенип жүрүшкөн Ак булак айылынын кулундары, тургундары, мигрант колдогон билим деген долбоордун негизинде 3 жылдан бери биздин мектепти дагы колдоп келе жатышат. Ошолордун колдоосу негизинде окуучуларыбыздын арасында көптөгөн ийгиликтер жаралып атат. Бул үчүн биз өтө ыраазыбыз. Ошол мигранттарыбыз талаа түздө иштеп, ушул айылын, элин, окуучуларды колдоп келе жатышканда биз мектептин атынан, мектеп жамаатынын атынан, окуучуларыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол мигранттарыбыздын аттарын атап койсок, талаада иштеп жүргөн мигранттарыбыз Икрамулу Нуржигит, Эрмекали Расулович, Метулу Сүйөркул, Жусупали Акынович, Максат Эрмаматович, Метов Эсенали Базарбаевич, Нурлан Улу Пайызбек, Азирет Кубатович, Алимбек Улу Азимбек, Бекмырза Бекболот, Абдыганиев Ибрахим Абдиматалевич, Тохтоматов Анарбек Каримбердиевич, Максутов Тамирбек Абдикаримович, Айдаров Эрлан, Эргешев Чыныбек, Рахимулу Майсал, Жумабаев Максат Рахимджанович, Чуспаев Темирбек Усенович, Маатбек Оразалиевич, Акылбек Улу Арген, Назар Маматов Семетей Оразалиевич, Алимбек Улу Азатбек, Бекзат Самирбекович, Байжигит Жолчубайулу, Ашимулу Абдулла, Анварали Улу Ахтилек, Курманбек Төрөкулов, Эргешев Муратбек, Каримов Талантбек, Эгембердиев Тынчтыкбек, Төлөнов Авазбек Жээнбекович, Өсөнов Данияр Ильязович, Кайнаров Арапбай Кучкорович, Мисиров Роланбек Жумабаевич, Маматкалык Улу Кутбидин, Момунов Чыңгыз Мединович, Шаяков Канатбек Абдумаликович. Мына ушул демөөрчүлөрүбүзгө биз өтө чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Балдар ушул сыртта эмгектенип жүрсө дагы айылын унутпай, ушул жерде билим алып жатышкан үкөлөрүн, карындаштарын терең билимге ээ болуп, ушулар бир билимдин аркасынан бизге окшоп талаада иштебей, өз нанын таап жеп, айылга, элине, жерине кызмат кыла турган бир атуулдарды жардам бере алсак деген үмүттө жүрүшөт. Биз өтө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ден соолуктары чың болсун, Аллахым өмүрлөрүнө береке берсин, үй бүлөлөр менен тынч болуп, ушул тапкандары берекелүү болсун, Алла Таала ыраазы болсун. Булар элине, жерине кызмат кылып атат деп ишенебиз. Кудай кааласа мындан ары дагы биргеликте бизди колдойт деген терең ишеничтебиз, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу ата, окуучулардын китеп окуу маданиятын өнүктүрүү максатында аткарылып жаткан иштерде окуучулардын инсандык сапаттарын калыптандыруудагы өрнөктүү иштери үчүн Ак булак ынтымагы коому жана Екатеринбургдагы Ноокат жаштар коомунун төрагасы Норматов Илгизбек Таштанбекович Саттыктоо атындагы орто мектебинин ардак грамотасы менен сыйланат. Ошол мугалимдердин атынан сөз кылсам, бүгүнкү конференция, мектепте өткөрүлгөн конференция өтө жакшы деңгээлде өтө десем болот. Себеби дегенде бул буга чейинки өтүп жаткан китеп окуу конкурсу боюнча болду. Бул китеп окуу конкурсуна биздин демөөрчүлөр өзүбүздүн Ак булак айылынын жарандары, тургундары, мигранттар Россия жергесинде иштеген. Ошолордун демилгеси менен ошолордун демөөрчүлүгү астында өтүп жаткан конкурс болгон. Ошол жалпы өзүмдүн атымдан, жалпы мектеп жамаатынын атынан, окуучулардын атынан, ата-энелердин атынан дагы бир жолу ушул мигранттарга, ушул демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолуктары чың болсун, дайым иштерин Кудайым өзү колдоп жүрсүн. Окуучуларыбызга келечекте жакшы билимдүү болушуна, мугалимдерибиз дагы жакшы сабак болушун тилейбиз. Дагы бир жолу ушул эмибизге рахмат айтабыз. Алла ыраазы болсун. Биздин окуучуларыбызды, биздин балдарыбызды ошол демөөрчүлөр колдоп жүрө берсин. Кудайдан тилейбиз. Рахмат. Дагы жолу. Буларда грамота буюрса, ошол мигрант колдогон билим долбоорунун ар бир мүчөсүнө, ар бир демөөрчүнүн салымы бар. Бул бир эле меники эмес, сиздердики, бардыгыбыздыкы. Сиздердин салымыңыздар чоң, сиздерсиз биз эч алдыга жыла албайт болчу. Андыктан бул сыйдык бардыгыбыздыкы. Биз демөөрчүлүгүгө муктажбыз. Демөөрчү бизге дем берет, биздин катарыбызды толуктап, демөөрчүлөрдүн катарын толуктап, Жомарт Беришен Айкөлдүн катарын толуктаган ар бир Ак булактык бир туугандарыбызды чакырып кетебиз, Сиздерди.